Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Мен Оразалиев Касымбек Шамшинович, медицина илимдери кандидаты, Урамед клиникасынын жетекчиси. Сиздер менен бүгүн жыныстык инфекциялар жана мастурбация жөнүндө кеңири тема сүйлөшөбүз. Биздин каналдан алыстабаңыздар, биз менен чогуу болуңуздар. Дайыма комментарийге суроолоруңузду жазыңыздар. Биз колдон бошогончо биздин маркетологдор, биздин менеджерлер чогуу жана өзүм аракет кылабыз жооп бергенге. Бүгүн биз көпчүлүк адамдар уялган, ачык сүйлөшпөгөн, бирок абдан маанилүү болгон тема жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул жыныстык инфекциялар жана мастурбация. Азыр күндө билесиздер, өзү жыныстык инфекциялар аябай күч алган күндөр. Себеп дегенде бизде аябай Россияга барып иштеген, чет мамлекетке, Германия, бүт Европага барып иштеген, Америкага барып иштеген бизде аябай жаштарыбыз көбөйдү. Алар ал жака баргандан кийин өзүнүн жыныстык маданияттуулугун туура сактап жүрүш, өзүнүн эстетикалык маданиятын сактап жүрүш өтө кыйын болот экен. Ошон үчүн бул жыныстык инфекциялар азыр бүгүнкү күндө аябай бийик болуп өзүнүн күч алган мезгили да. Интернетте бул темалар боюнча ар түрдүү туура жана туура эмес маалыматтар өтө көп. Ошондуктан бүгүн медицина илиминин негизинде түшүндүрүп берүүгө аракет кылам. Жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялар бул жыныстык байланыш учурунда эркектен аялга жугуучу инфекциялар. Бул эркектерде да болушу мүмкүн, аялдарда да болушу мүмкүн. Бул кээде билинет, кээде билинбейт. Бунун түрлөрү, кандай түрлөрү бар? Жыныстык инфекциялар. Булар эң коркунучтуулары гонорея, трихомониаз, вирус папиллома человека, ВИЧ инфекциясы жана уреоплазма. Жана ушундай сыяктуу аябай көп микробтор бар. Булар адамдын ден соолугуна зыян алып келиши мүмкүн. Булардын оорулардын айрымдары башкача айтканда эч кандай белги бербей да жүрүшү мүмкүн. Буну мисалы кандай айтсак, мына жаштардан көп жаштардан угабыз. Алар келип айтышат, биз 2 бала, 1 кызга барган болчубуз, бирок бирөөсү ооруду, бирөөсү оорубады. Буну кандай түшүнсө болот? Буну кандай түшүнгөнүн себеби бир баланын иммунитети күчтүү. Иммунитет орточо адам ооруп калды, иммунитет күчтүү адам оорубады. Бирок ал жыныс инфекциясы бар кызга кошулгандан кийин анда жыныстык инфекция калат сөзсүз. Буну кандай кылыш керек, эмне кылыш керек? Сиздер биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Акырына чейин шашпай көрсөңүздөр, кеңири сүйлөшөбүз. Каналдан алыстабаңыздар. Эркектерде төмөнкү белгилер болушу мүмкүн. Биринчи кандай? Заара кылганда ачышуу болушу мүмкүн. Заара жолдорунан ак жана жашыл түрүндөгү агымдар, выделение деп коет орусчасы. Кыргызчасына ошол агуучу нерселер агып чыгышы мүмкүн. Жана заара кылганда аябай катуу ачыштырышы мүмкүн. Заара кылуучу орган жыныс мүчөсүнүн денеси чоңоюп кетиши мүмкүн. Чоңоюп, кызарып, ачышып, признаки воспаления, 5 признак воспаления бар, ошолор баардыгы болот. Ушундай. Андан кийинкиси ооруу жана ыңгайсыздык алып келиши мүмкүн, жана калтасында дагы ооруу пайда болушу мүмкүн. Бизге тилекке каршы көбүнчө ушундай ооруу өтүшүп кеткен мезгилде келишет да. Бейтаптарчы, ушундай жаштар эле оорусу өтүшүп кеткен мезгилде келишет, коркуп айтпай жүрүшөт. Же болбосо баштапкы стадияларында көбүнчө эле аптекага барышат. Негедир жаштар ушундай инфекцияны жугузуп алгандан кийин коркушат. Дарыгерге барыштан коркушат, бирок аптекага барыштан коркушпайт. Аптекага барып, акырын кирип туруп, бир эркек баланы табат дагы кулагына шыбырайт. Менде ушундай агып атат. Ушундай ачып атат. Мен ушундай без контакт жыныстык инфекция бар, кыз менен контакт болгон окшойм деп акырын шыбыраганда, анан аптекадагы фармацевт акылын жетишинче дарыларын жазып берет. Бул ал деле врачка бар, дарыгерге бар деп айтат, ал аптекадагы фармацевт деле. Айтканда жанагы жыныстык инфекцияны жугузган бала, ал мен уялып атам больницага барыштан, бейтапканага барыштан уялып атам, айда барып көрүп калат. Ошон үчүн өзүңүз эле жазып бериңизчи деп суранат көбүнчөчү. Ушундай жаштарды көп көрөбүз да, анан суранат, ушинтип өтүшүп кетип, ушундай стадияга жеткенден кийин анан бизге келишет да. Ошондой баштапкы стадиясында дарылаш оңоюраак, өтүшүп кеткен стадиясында дарылаш кыйыныраак болот. Ошон үчүн убагында келиш керек, убагында көрүнүш керек. Экинчи көйгөй өнөкөт сезгенүү. Бул
Кандай десек, бул жыныстык инфекциялар эгерде толук дарыланбаган болсо, бул өнөкөт ооруларга, бөйрөктүн өнөкөт ооруларына, простата безинин өнөкөт ооруларына жана ошол заара жолучу чыгаруучу жолдорго уретрит деген өнөкөт ооруларга чейин алып барышы мүмкүн. Үчүнчүсү, жубайына жана келинчегине, балдарына коркунуч жаратуу. Бул кандай? Жыныстык инфекциясы бар аял менен кошулгандан кийин келип үйүндө аялы менен да кошулуп коюшу мүмкүн билбегенден кийинчи, билбеген акыбалда. Андан кийин уже 2-3 күндөн кийин билгенден кийин жыныстык инфекциясы бар болгон, кээ бир случайда аялда уже аялдын бою да бар случайлар да келди бизгечи. Үйгө барса, үйдө аялы менен кошулган, аялынын 2 айлык, 3 айлык боюнда бар. Ушундай мезгилдерде кездешип атат. Бул аябай эң сложный кейстерге кирет. Уну дарылаш, аялын да дарылаш керек, күбөсүн да дарылаш керек. Себеби экөө бир организм. Кошулганда экөөнүн жыныстык инфекция bundan буга өтүп жүрө берет да. Ошон үчүн экөөнү тең чогуу дарылаш керек. Өз алдынча дарылануу бул туура эмес. Интернеттен, ар түрдүү интернет булактардан ар түрдүү дарыларды, антибиотиктерди алып туруп ичкен туура эмес. Себеби ар бир микробдун өзүнө анализ алынып туруп, ошол анализге карап туруп дарылар жазылат да. Бейтапканага келгенде биз эмне кылабыз? Биз пациентти бир катар көрүп чыгып, сурап чыгып, толук анамнезин көрүп чыккандан кийин, анын жыныс мүчөсүн изилдеп көрүп чыгып, канча күн болду, толук сурагандан кийин УЗИ исследование өткөрөбүз. Андан мазок визуретор, мазок на флору, андрофлор деген исследованиялар бар. Ошолорду өткөрүп туруп, анан ошого карап, чувствительность антибиотиким деп коет. Ошол кайсы дарыга организм баш берет. Ошону микробко карап туруп, ошол микробко дарыны тура берген болсок, ошондо толук жана таза болуп айыкса болот мынданчы. Ошон үчүн убагында эгерде ушундай контакт болуп калса, сөзсүз барыш керек. Bunday контакт болбогонго аракет кылыш керек. Өзү үчүн негизи мусулманчылыкта жыныстык өзүңдүн аялыңдан башка эч кимге барбагын. Болсоң, никелешип, ал никеңде болуш керек деген жакшы насааттар бар. Биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы насааттар коюп кеткен. Зына бул өзүңдүн бирөөдү өлтүргөндөн дагы жаманыраак. Зынага барбагыла деп жакшы насааттарын айтып кеткен. Ошо канча биздин улама карыларыбыз дагы ушул жөнүндө көп айтышат. Ошон үчүн урматтуу жаштарыбыз, өзүңөрдү эhtiyat кылсаңыздар, жыныстык инфекциялар жөнүндө бизде негизи бул уят да. Мисалы, атасы баласына үйрөтпөйт. Жыныстык катнаш жөнүндө атасы баласына үйрөтпөйт. Ошон үчүн ар түрдүү интернет булактарынан, досторунан, чоңдорунан сурап жаштар мындай ар түрдүү тымызын жолдорду издешет да, кантип кайдан үйрөнсөм болот экен деп. Негизи өзү туура жолуну менин оюмча бир кыска жана мындай нускама кылып чыгарса деле болот. Кантип кайсы мезгилде, канча 18 жаштан кийин, сөзсүз үйлөнгөндөн кийин мындай болуш керек, мындай болуп жыныстык катнаштын өзүнүн нормалары кандай болот, өзүнү кандай алып барыш керек деп ушундай алып барса жакшы болот. Анан негизи үйлөнөрдөн алдын өнүккөн мамлекеттерде бүт жыныстык инфекциялар текшерилип анан үйлөнүшөт. Бул дагы мен ушундай дагы сунушту айтып болчумун. Эгерде жаштар үйлөнө турган болсоңор, сөзсүз түрдө психиатрдын көзөмөлүнөн өтүп, нарколог психиатрда көзөмөлдө учетто турбайбы? Ошонун справкаларын алып, анан жыныстык инфекцияларга анализ тапшырып, экөө тең кандан тапшырса болот. Жыныстык инфекцияларгачы кандан тапшырып туруп, анан экөө тең таза болсо, ошондо баш кошса, бул эң бир келечектеги жакшы муундардын биздин ден соолугу таза муундарды алып келүүгө аябай жакшы өзүнүн таасирлерин берет. Биздин каналдан алыстабаңыздар, бизге катталыңыздар. Урамед клиникасынын YouTube каналына катталыңыздар. Мен сиздерге болушунча комментарийлерге жазсаңыздар, суроолоруңуздарды сиздерге толук жана туура маалыматтар бергенге аракет кылабыз, жана жооп бергенге аракет кылабыз. Сиздер менен чогуу болобуз. Мен ойлойм жакшы ийгиликтерге жетебиз депчи. Андан кийинки тема бул аябай кызыктуу жана жаштардын арасында, чоңдордун арасында эң кызыктуу талкууга айланган мастурбация. Мастурбация деген тема жөнүндө сүйлөшөбүз. Мастурбация деген эмне? Мастурбация пайдалуубу? Мастурбация мифтери кандай? Бул жөн эле сөзбү же мифпи деп ар түрдүү суроолор боюнча бизге жаштар келип кайрылышат. Нормасы канча деген суроолор беришет. Бир күндө канча жолу болуш керек, ар түрдүү кызыктуу суроолор беришет. Бирок биздин каналдан алыстабай туруңуздар, биздин ушул видеону акырына чейин көрүңүздөр. Биз сиздерге ошол кеңири маалымат бергенге аракет кылалы. Мастурбация бул негизи өзүнү өзү рахатка алып келүү.
Бунун ар түрдүү айтышат. Мастурбация сокур кылат, эркекти алсыз кылат, тукумсуз кылат, жыныс мүчөсүн кичинертет деп ойлошот. Бирок андай эмес. Мастурбация андай алып барбайт. Өзү жалгыз эле себеп болуп тукумсуздукка же эркектин күчтүн жоголушуна алып келбейт болчу. Бирок ар нерсенин чеги болуш керек. Эгер адамдын жашоосуна, өзүнүн кылган жумушуна зависимость деп коет, жанагыга көнүмүш адатка алып келбеген болсо, мастурбациянын кандайдыр бир чекте өзүнүн пайдалары да бар. Бул мисалы кайсылары? Мисалы мастурбация мисалы Россияда жүрөт. Биздин жаштарыбыз жана уже үйлөнгөн эркектерибиз 2 баласы бар, 3 баласы бар, бирок Россияда жүрөт. Же чет мамлекет Европада жүрөт, же Америкада жүрөт. Ал жакта закондор аябай строгий. Кыз бала менен кошулуш үчүн, аял киши менен кошулуш үчүн же ЗАГС болуш керек, же өзүнүн тиешелүү өзүнүн документтери болуш керек. Ошондой мезгилде преступление деп коет, ошо кылмышка барбаш үчүн мастурбация кылып койгондун кандайдыр деңгээлде пайдасы бар. Ошон үчүн толук зыян деп айтуудан дагы биз кайтабыз. Бирок эгер адам реалдуу жашоодо эмес, жасалма көрүнүштөргө, кадимки нерселерге катары кабыл ала баштаган болсо, анда натыйжада мастурбациянын натыйжасында тынчсыздандуу, өзүнө ишенбештик, өнөкөт менен көйгөйлөр, сексуалдык кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн. Бул эмне дегени? Эгер мастурбацияга үйрөнүп калган болсо, анда ал реалдуу кыз бала менен сүйлөшүүдөн, жанагага жакындоодон коркуп калышы мүмкүн да. Жаштарчы. Коркуп калганда ал дагы бул өзүнчө бир трагедия. Себеби аны психологиялык жактан даярдап, аны менен кантип башкадан дагы полностью ушул психологиялык жагын карап чыгыш керек мындайдачы. Канча мастурбация канча жолу болсо нормалдуу деп дагы суроолор келишет. Так сан жок. Ар бир адамдын организмдери башкача. Эгер адам ден соолугуна, психологиясына, күнүмдүк жашоосуна терс таасир тийгизбеген болсо, бул медициналык оору катары эсептелбейт мастурбация. Жыныстык инфекциялар мастурбациядан жугабы деген дагы бир кызыктуу маалымат бар. Жыныстык инфекциялар мастурбациядан жугабы. Мастурбация кылганда жыныстык инфекциялар эгерде кол таза болбогон болсо, кол таза болсо жукпайт негизи. Эгерде көчөдөн эле ар бир жумуштарды кылып келип, короосундагы малдарды карап келип туруп, өзүнө өзү ушул мастурбацияга барган болсо, анда колдогу микробдор жугушу мүмкүн. Эми мастурбация жөнүндө жана жыныстык катнаш жөнүндө айтып аткандан кийин, эгерде күйөөсү менен аялы кошулган болсо, ошондо өзү негизи дарат алуунун дагы өзүнүн тартиптери болот экен да. Дарат алуунун жакшы тартиптери болот экен, анан кошулуунун дагы өзүнүн тартиптери болот экен. Негизи эркек киши менен аял киши кошулганда өзүнүн дуасы бар экен. Ошо дуасын окуп, ошо дуасын кошулуш керек. Мына биздин жакшы, биз Бактияр ажы деген жакшы устаздарыбыз бар, Максат ажы деген устаздарыбыз бар. Ошо мен үйлөнүшүм керек, жашым өтүп кетти, чоңоюшум керек дейт. Сен биринчи дуасын үйрөндүңбү дейт. Кошулгандын дуасын окуп, анан дуасын айткандан кошулса, ошондо жакшы бала төрөлөт экен келечекте. Бул биздин баланын зээндүүлүгүнө, баланын шайтан аралашып калбаштыгына дагы аябай чоң таасирлерин берет экен да. Эркек менен аял киши кошулганда дагы өзүнүн дарат алып кошулганы жакшыраак болот экен. Себеби көчөдө ар жакта жүрүп келгенден кийин тердейт адам организм, терлегенде ар түрдүү выделение деп коет, ошол жерден суюктар чыгат, ошон үчүн ар түрдүү инфекциялар дагы кошулушу мүмкүн, чогулуп калышы мүмкүн. Өзүнүн бирок инфекция дегенде эле бут трихомониаз, гонорея деген баягы коркунучтуу инфекциялар эмес. Кокки деген биздин организмде өзүнүн инфекциялары дагы бар, кошо алып жүрүүчү. Анын норма чегинен ашып кетсе, алар деле өзүнчө кычышуу жана ачышуу деген симптомдорду алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн мен сунуштайт элем, күйөөсү менен аялы кошулганда ошо дуасын жаттаңыздар. Биз мусулман калкы болгондон кийин мусулман өзүнүн тартиптери бар, динде бар жок жазылган, просто биз билбейбиз да. Ошон үчүн үйрөнөлү. Урматтуу биздин жаштарыбызга, биздин балдарыбызга дагы үйрөтөлү. Ушул видеону көргөн болсо, пайдалуу болгон болсо, класс басыңыздар, ушул биздин каналга катталыңыздар жана биз сиздерге дайым пайдалуу маалыматтар берип турганга аракет кылабыз.
ден соолук боюнча маалыматты интернеттен, мифтерден эмес, медициналык адистерден алыңыздар. Сиздерге дагы бир сунушумчу. Ден соолук боюнча маалыматтарды интернеттен эмес, медициналык тажрыйбасы бар жана билими бар адамдан алсаңыздар жакшыраак болот. Уялбаңыздар. Уялган бул сурап билбеген бул уятуулукка кирбейт булчу. Сураш керек, билиш керек, коркпош керек. Сурооңуз болсо дарыгерге кайрылыңыздар. Аныкталган оору ийгиликтүү дарыланат. Эгер бул видео пайдалуу болсо, каналга катталып, комментарийге соолоруңузду жазыңыздар. Мен Оразалиев Касымбек Шамшидинович сиздерге жана биздин менеджерлер, биздин команда толук соолоруңузга жооп берген аракет кылабыз. Сиздерге ошол көптөгөн пайдалуу маалыматтарды берип турган аракет кылабыз. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар.